Ат жалына казанас деп элибизде соонун сөздөр бар эмеспи? Байыртан биздин бабаларыбыз жигит сөзү ат үстүндө болсун деп маселенин баардыгын ат үстүнөн чечишкен экен. Анын сыңарындай биздин сөзмөр, чечен, төкмө, акын улууларыбыздын соонун эркелеткен сөзү бар. Куйруктарым, жалдарым, кунандарым, тайларым деп. Мына ол жылкы баласын көргөндө канжаны дегеле кыргыз баласына туташкан бир ыйык керемет жандыкты көргөндөй болобуз. Андыктан мына ол жылкы балдарын көрдүңүздөр. Минсең улоо, жесең эт, сүтү кымыз, айтор элибиз менен тилектеш болуп, жүрөктөш болуп жашап келаткан ушул бир ыйык жандык тура. Ал эми ушул ыйык жандыктарыбыз мындай көрдүңүздөр, көкшүбөр, карагайлуу, касиеттүү жерибиздин көркүн ачып турганы бир Кудай Тааланын бизге берген бир керемет берекеси го деп билебиз. Бул мен турган Кең Саз жайлоосу. Кытайлардын көзү түшүп, орустардын көзү түшүп турган тоолордун ар жагында Темир тоо деп аталган жер бар. Темирине кызыгып, кен байлыктарына кызыгып турат. Бирок биз үчүн ушул табият улуу бойдон, сыйлуу бойдон калышы маанилүү. Ушул жерлерибизде арам ойлогондордун буту тепсебесин. Ушул жерлерибизде биздин небере чөбөрөлөрүбүз, келе турчу алтын урпактарыбыз өздөрүн бактылуу сезип, байрактарыбызды бийик желбиретип жашай берсин. Көрдүңүздөр, ушул өрүшүбүзгө мал батпай, талааларыбызга дан батпай, элибизде тоокчулук, молчулук уроолой берсин. Мен ушул видеону алыскы жерде биздин мекендештерибиз, кандаштарыбыз жүргөн чыгар. Биз Ала тоонун койнунда жашап жатып, топурактын баркын, ушул кош курган жылкылардын баркын билбейт чыгарбыз. Бирок бизден алыста Ала тоону көрсөм деп эңсеп жүргөн вандык кыргыздар бар, Афганистанда жашап жаткан кыргыздар бар, Памирлик кыргыздар. Же болбосо Кызыл Суу автоном облусу, Өзбекстанда канчалаган миллиондогон кыргыздар жашайт. Ал бир тең бер жагын алып карасак, ырыскы издеп кеткен, билим издеп кеткен мекендештерибиз бар. Америка, Европа, Россия дей койчу. Көптөгөн алыскы мамлекеттерде жүргөн мекендештерибиз бар. Ошолор бир көрүп көздөрүн тойгузуп алсын деп тартып жатам. Мамлекетибизде тынччылык болсун, береке болсун. Жигит сөзү ат үстүндө болсун. Мамлекет башчылар, бабалар ат үстүндө маселени чечкендей, мамлекеттин тынчтыгын ушундай ат үстүндө чечип, өлкөбүздө тынчтык гана болуп турсун. Баардыгыңыздарга ушундай касиеттүү жерден ысык, ыйык салам.